Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге баасы $45.000 бааланган жер үй жөнүндө информация бермекчимин. Ушул үй $45.000 бааланды. И кеми бар. Квартирага деле алмашат. Жена акчага сатылат. Жери 5 соток. Үй 4 бөлмө, 10,5 11,5. Кирпич менен тургузулган. Колонна сейсмопоисттары жайгаштырылган. Үйдүн ичи сырты кумшубак, электромонтаж бүткөн. Автомат счетчиктерден бери коюп коюптур. Достор, чорный потолок болгон, крыша жабылган. Азыр мына үйдүн ичин дагы кирип көргөзөм. Мындай полун жыгач кылып, потолокторун натяжной гипсокордон кылып бүткөрүп коюптур. Мындайча айтканда арзан баа достор. Түшүнгөн адам түшүнөт. Ажатканасы бар. Биякта көчөттөр эгилген, жери тегиз, кызыл китептүү. Квартирага деле алмашат, жена акчага сатылат. Эми жүрүңүздөр, келүү жолун түшүндүрүп берейин. Мына бул жакта кошунаңыздар деле бар экен. Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан Башбулак айылынан сатыла турган жер жөнүндө информация бермекчимин. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Жерден да үй сатка чыгат достор, кечиресиздер. Биринчи болуп мен келүү жолун түшүндүрөйүн. Башбулак айылын барыңыздар билесиздер. Мады тарапта жайгашкан. Шаар жактан келген болсоңуздар, Башбулакка киресиздер. Мектеп, айыл өкмөт заправкалары бар. Андан өтөсүздөр. Бул жак Ошолай трассасы. Ориентирди мына Башбулактын жаңы ачылган самомойкасын алсаңыздар болот. Мына Башбулак самомойка. Ушул самомойканын жанына келесиздер да. Дальше кетсеңиздер, уже ал жагы Каратай, Алай, Гүлчө болуп калат, Самомойканын оң капталындагы жол менен сиздер ичкериге 300 метрдей кирип барсаңыздар, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Кран турат го? Кран иштеп атат. Ошодон эле ичкериге 100 метр киргенде. Жакын эле. 200 метр киресиздер, түп-түз эле. Мына катар-катар мына үйлөрдү көрүп аласыздар. Сол жакта көрүп атасыздарбы? Ошонун жанында эле мына ушул үй сатка чыгаткан учуру. Достор, жолдон бир аз эле киресиздер. Келип көрөсүздөр өзүңүздөр дагы. Жери 5 соток. Жери дагы тура формада, мындай 3 бурчтук, кыйшык, кыйтык эмес. 20га 25 болгон сонун жер экен. 5 соток. Кызыл китептүү. Бул үйдүн жол тараптан көрүнүшү 4 бөлмө, коридор менен санузелди кошпогондочу. Кирпич менен тургузулган достор. Анан көп жумуштары бүткөрүлгөн, баасы дагы арзан баага коюлуп атат. Сөйткөндө срочно сатыш керек экен, акча керек болуп атат экен. Андыктан аракетти кылыңыздар. Мындай арзан баа анча-мынча деле чыгат. Уруп келген адам утат туугандар. Бул ошол жанагы жол достор. Жол менен эле мына машинаңыздар менен үйдүн ичине кирип келе бересиздер. Сол жакта ушул 4 бөлмөлүү үйдү көрүп аласыздар. 10,5-11,5 кирпич менен тургузулган. Колонна сейсмопоис бүт бардыгы жайгаштырылган, жакшы качестводо салынган үйлөрдүн бири экен. Байкаңыздар. 4 бөлмө достор. Кирпич туугандар. Электромонтаж бүткөн, крыша жабылган, чорный потолок болгон, суу түтүкчөлөрү орнотулган, бардыгы жайында. Автоматтардан бери, счетчиктерден бери коюп койгон. Ал жакта дагы бош орундуктары көп эле. 10 туп көчөттү кечи жакында эле эгип койдум, менин секин чоңоюп калат дейт. Ошону эске алып коюңуздар, бул жак ажаткана. Достор, жүрүңүздөр, үйдүн ичине кирейли. Жакшы үйдү көргөзүп берейин. Баасы $45.000, өтө арзан. Так, достор, мына алюминиевый жакшы эшиктер коюлган. Мында кылып ачып туруп киресиздер. Киргениңиздерде коридор. Түз жүрсөңүздөр санузел, мен оң тараптан баштайын. Так, бул жак ошо барыңыздар билген спальня болуп калат экен. Кухня дегеним. Бул жак болсо экинчи комната. Барыңыздар билесиздер, бул жакты мен спальня деп коем. Мына эмне ачык турат дейт турган болсоңуздар, бул жагы печканын местасы. Мына кирпич менен тургузулганы көрүнүп турат үйчү. Мына достор, санузелдин местасы, полу жыгач. Электромонтаждары бүткөрүлгөн, бардыгы сонун болуп турган кези. Эми жүрүңүздөр 3-чү комнатага кирейли. Потолокторунда бүткөрүп коюптур, гипсокордон, натяжной кылып, вообще мындай коздоп жасап коюптур эси. Базар жок. Достор, мына колдон келишинче үй жөнүндө информацияны бердим. Менимче өзүңүздөр деле түшүнүп калдыңыздар. Мына байкаңыздар. Ажатканасын көргөздүм. Үйдүн арт тарабында место бар, бардыгы жайында. Бардыгы пландаштырылган жакшы үйлөрдүн бири экен. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Итак, видео деле бүтүп калды уже.
Baасы канча дейт болсоңуздар, $45.000 кеми бар, түшүрүп берет.